ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер бардыгы жакшыбы? Бала бакыра аман эсенби? Сиздер менен сүйлөшүүгө даярмын. Ассаламу алейкум дейт. Аялдын материалдык байлыгынын болушуна көз карашыңыз кандай? Эми аял заты деле мисалы үчүн бир жакшы адис болсо, бир кесиптин ээси болсо, андан пайда бар болсо, элине кызмат кылса, анан кандайдыр бир ишкердик менен алектенсе, бир канча отуруп калган мисалы үчүн үйдө жаш келиндер бар, же болбосо ишкер мындай ишке жарамдуу аялдар болсо, ошолорду ишке алып, бир продукция чыгарып, кандайдыр бир алектенсе, ал продукциясы элге керек болуп атса, аларга айлык маяна төлөп атса, өзү дагы материалдык жактан камсыз болсо жаман эмес. Мен жакшы эле карайм ал маселеге. Балдарды кантип үйдө иш кылдырыш керек? Балдар кылбайт эч дейт. Балдарды баягы 1ден 7 жашка чейинки аралыкта балдар ата эненин койнунда, эненин кучагында болот. Ошо мезгилде балдарга эң сонун мээси 95% ачык турган мезгилде аябай жакшы иштерди буйруп, үйрөтүп, анан кичинекей кезинде эле алар балдардын психологиясы буйрукту жаман көрөт. Ошондон аларга, карашы мен кызым кичинекей, акылманда кызым, Хафиза кызым, Алыма кызым, бут кийимдерди сонун кылып тизип коет, азыр могу жерди шыпырып тазалап коет, идиштерди тияка алып барып жыйнап коет. Ана карагылачы кандай сонун. Баламды карачы, сонун атекесте жардам берет. Мына азыр короого жөнөдү, азыр малдарга чөп салып келет. Аябай сонун карайт да, мага жагат ушу балам иш кылганы деп эле макташ керек. Бар, тигиндей кылып кел, тур, мындай кылып кел деген нерсени балдар жек көрөт да. Ошон үчүн үйрөтүп, кызмат кандай экендигин түшүндүрүп, бирөөлөр келсе, келиңиз деп төшөк сала кой, отуруңуз, дасторконду сала кой, чыктыңызбы, жакшы барыңыз, дагы келип туруңуз, деп айтып койгон, ушинтип үйрөткөн жакшы да. Аларга эч качан буйрук кылбаңыздар. Ушул ишти жакшы аткарат деп мотивация бериңиздер. Ассаламу алейкум. Мени басырык басат, эмне кылсам болот? Тилимди тиштеп араң жүрөм, жаткан жерим да таза дайыма дейт. Ушак да жок, намаз окусам да баса берет мурда, эмне кыламын дейт. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жатарда Айша энебиз айтат го, Аль-Фатиханы, аят Аль-Курсийни, Ихласты, Фалак Настарды окуп, деп туруп, денелерине аябай сонун кылып туруп, эмне ушинтип сүйкөп чыгат эле дейт. Ошолорду окуп жатыш керек. Анан кийин тиги Максатбек ажы бир жолу айтты, жатарда төшөктөрдү сылап, анан ыйман калимасын айтып туруп, анан Астагфируллахуллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва тубилейт 3 жолу айтып жатсаңыздар, наристедей болуп, жаңы төрөлгөн наристедей жатасыздар деген. Анан үйгө мал бакараны, ясинди коюп коюш керек, үнүнү жаңыртып, ысырык салып туруш керек. Аллахка таянып, Раббим жакшы жатып жай турайын, жакшы түштөрдү көрсөт деп, жакшы дуаларды айтып жатса, менимче жакшы эле болот го. Ниетти жакшы кылыш керек. Рахмат. Багымдатта нафил намазды кандай окуйт дейт? Багымдаттан кийин эми алымдарды уксак, баягы нафил намаздар ар кайсы мезгилде окуле берет. Бир гана күн чыгып жатканда, күн чак түш болгондо жана күн батып атканда окубайбыз, калган мезгилде окуй беребиз деген. Ошо алымдарды уга берели. Алар намаз жөнүндө өтө жакшы нерселерди айтышат. Эгерде багымдатка чейин болуп калса, ошол 2 рекет дарат намазын окуп, анан нафил намаздарды окуп, эгер азан угул элек болсо, анан кийин киришсе боло берет. Жолдошумду кантип намаз үйрөтсөм болот дейт жолдошум. Эми жолдошуңарды анда эми ошол бир жакында арада мечит болсо, мечитке барсын жолдошуңар, же болбосо ошол балким достору бардыр намаз окуган, ошо чөйрөсүнө да карайт. Эгерде намаз окуган достору болсо, алар сөзсүз ошол жүр деп туруп барышат. Анан жакшы бир түшүндүрүш керек. Алымдар келип калса, алардын жолугушууларына барыш керек, баяндарын угуш керек. Уксун, Садбакас устаз уксун, Бактияр Шараповду уксун, Максатбек ажын уксун, толтура алымдар айтып атат. Ошолорду угуш керек. Мечитке барыш керек. Баргандан анан руханийдин китептерди окуш керек көбүрөөк. Адаби китептерди. Күйөөгө канткенде жагыш керек дейт. Канткенде жагасың. Күйөөнүн тиги
эми күйөөгө чыгаарда билерсиңер да кандай бала менен сүйлөштүңөр, күйөөгө эмне жагат, эмне жакпайт, ошого карап эле ылайыкташсаңар боло берет. Эмне жакса ошондой кылгыла, келгенде жакшы тосуп алгыла, жакшынакай таза кийимдер менен, жыпар жыт менен, анан дасторконду салып, келдиңиз деп колуна суу куюп, мана тамакты алдына коюп, алыңыз ичиңиз жакшысызбы деп, маанайыны кара, кубаныч менен келсе бөлүшүп кой, капаланып келсе унчукпай туруп тур, бир аз сабыр кылып, күйөөгө ылайыкташ керек да. Ал эмнени каалайт, анын кызыгууларын кара. Анан таза, үйүң таза болуш керек, жакшы мамиле болуш керек. Ошондо үйүмдөн жакшы жай жок, аялымдан жакшы адам жок деп үйгө шашат да. Ал үчүн бардыгын камсыз кылыш керек. Жакшы ширин сүйлөш керек.